Исмаилов Айсаат, Кадамжай жалпы дарыгерлик практикалык борборунун ден соолукту чыңдоо ооканасынын адиси. Биз бүгүн Кадамжай районунда бүткүл дүйнөлүк ВИЧ/СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата 1 декабрь бир топ иш-чараларды уюштуруп, ошондой эле Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын астынан жаштык кинотеатрына чейин жөө жүрүүлөрдү уюштуруп, ошол менен биргеликте жаштык кинотеатрында мектеп окуучулардын арасында ВИЧ/СПИДке каршы күрөшүү боюнча викториналык суроо жооп, оюн зооктарды уюштуруп, бүгүнкү күндө акцияны уюштуруп өткөрүп жатабыз. Ошондуктан бүткүл элге кайрылгым келип жатат. Ушул илдетти биргеликте жеңели. Кандай тең? Демесе бүгүнкү иш-чараны ачып берүү үчүн сөз кезегин Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин орун басары Асанова Меркам Мизамовнага. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1 декабрь ВИЧ/СПИДке каршы күрөшүү күнү. Ошол күндүн алкагында Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу кабыл алынды. 15 ноябрдан 15 декабрга чейин 1 айлык жарыяланды. Ошол жарыяланган 1 айлыктын алкагында иш-чара пландар бекитилип, тиешелүү мекеме ишканаларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жиберилди. Ошол 1 айлыктын алкагында ар түрдүү формадагы иш-чаралар ар жерлерде өткөрүлүп атат. Мына өзүңүздөр күбө болгондой бүгүн 1 декабрь күнү жылда салтка айланган биздин 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө акциябыз, мелдешибиз дайыма өткөрүлүп келет, бүгүн да өткөрүлүп атат. Бул албетте Кадамжай жалпы дарыгерлик практикалык борборунун администрациясы жана жамаатынын жардамы менен, анан ден соолукту чыңдоо ооканасынын, анан билим берүү бөлүмүнүн жардамы менен ушул иш-чара жылда уюштурулуп келет. Бүгүнкү иш-чараңыздар менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кутбулдин Абдрахмановичтин атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан жана жеке өзүмдүн атынан куттуктайм. Бул иш-чара бизге майрам болбогону менен ушундай иш-чараларды биз канчалык көп өткөрсөк, биздин маалыматтуулугубуз канчалык бийик болсо, калың катмарга канчалык маалыматты жеткирсек, анан бизде ушундай оорунун алдын алабыз деген максатта ушундай иш-чаралар уюштуруп атат. Биз ушул жерде отургандар көпчүлүгүбүз, мектеп окуучулары да отурат, саламат сактоо кызматкерлери отурасыздар. Бул боюнча биздин маалыматыбыз болгону менен карапайым калкта маалымат жок болушу мүмкүн. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы мезгилде миграция күч алып атат. Ошол негизинен ар түрдүү жугуштуу оорулардын саны көбөйүүдө. Бизде дагы Кадамжай районунда 100гө жакын чукул болуп барып атат. Ушул оорунун түрү боюнча. Ошондон биз колубуздан келишинче ушундай массалык иштерди, маданий иштерди, ошондой эле видео роликтерди, анан мындай брошюраларды ошо биз айылдагы ден соолук комитеттери таркатышып жардам берип атат бизге. Мен учурдан пайдаланып бүгүнкү иш-чараны уюштурган. Деги эле ушул адамдардын, калктын саламаттыгын сактоого өз убактыларын аябай күнү-түнү дебей иштеп келе жаткан Кадамжай жалпы дарыгерлер практикалык борборунун башчылыгына, администрациясына жана жалпы жамаатына, ошондой эле ден соолукту чыңдоо ооканасынын жалпы жамаатына, райондук билим берүү бөлүмүнүн жалпы жамаатына учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиремин. Анткени райондогу эң чоң тармактар саламат сактоо менен билим берүү тармагы болгон болсо, кайсы иш-чара болбосун райондун аймагында, кайсы иш-чара болбосун ушул эки чоң тармактын катышуусу менен өткөрүлөт. Ошондон сиздердин ушул оорулар менен эле күрөшүп калбастан коомдук иштерге дагы активдүү катышып келесиздер. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерди Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун AIDS менен күрөшүү жугуштуу оорулар камасынын дарыгери Арапова Гүлназ Каримовнага берилет.
Бүгүнкү ВИЧ инфекциясынын статистикасы менен мен тааныштырып кетейин. Республика боюнча бизде учетто тургандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Кыргыз Республикасы боюнча азыркы данный моментте учетто тургандардын саны 11344. Баткен областы боюнча 286, Кадамжай районунда бизде 286. Бул дегени биринчи жолу бизде 1996 жылы катталган 2 учур гана болгон. Азыр ошол убакытка салыштырсак, значит бизде 50% гана тең болуп кетип аткандыгы билинип турат да. Значит, булар только текшерилген пациенттердики да, анан текшерилбей жүргөндөрдүкү аябай көп. Ошондуктан бизге кошулуп бардыгы, медиктерге кошулуп бардыгыңыздар түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр, жугуу жолдоруну 3 жолун эле билген болсок аны жакшы билесиздер. Ошол 3 жолуну гана сактаган болсок биз ВИЧтин алдын алабыз деп ойлойм да. Бизге бул учетто турган пациенттерге бардык дары-дармектер, анализдери бекер болуп атат. Глобальный фонд обеспечение кылып бизге Баткен областтык СПИДке каршы күрөшүү борбору тарабынан каржыланып келип атат да. Андай болсо дагы биз канчалык аракет кылбайлык, заманбап аппаратураларды алып берип атат, анализдер кыйналбай текшерип атабыз. Биз өзүбүз алдын алмайынча бизде ВИЧ инфекциясынын жугуу жолдору менен эле көбөйүп кетип атат да. Ошон үчүн бардыгыбыз жапа-тырмак бул күрөшсөк, ошондо биз ВИЧ инфекциясын аздатууга аракет кылабыз да. Райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү айдысы Гүлшан Тургунова, Калыстар тобунун мүчөлөрү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын ден соолук тармагынын баш кадиси Жазгүл Акматова жана ошондой эле Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык бөлүмүнүн жугуштуу оорулар боюнча дарыгери Гүлназ Арапова. Жообу адамдын иммуну кем вирусу, жуктурулган иммуну кем синдрому. Экинчи суроо, AIDS-тин жугуу жолдору. Экинчиси энеден балага өтөт. Үчүнчүсү ошол эле баңгизаттык заттарды колдонууда, наркотик, бириден экинчисиге колдонулган ийнелердин жардамында жуктурулат. Мен канат кылуу жугат. Ал гигиенага таянбагандан жугат. Мисалы үчүн бир голду медиктерибиз аны иштеткенден кийин мусулга таштабай башка адамга да ошол колдонсо, ошол абалда жугат. Жыныстык жолдор аркылуу жана энеден балага ар кандай ийнелерди, баңгизаттарды колдонгондо жугат. Жана Кийинки суроо, эгер адам AIDS-ге чалдыгып калса, сырткы көрүнүшүнөн байкалабы, эмне үчүн? Эгер адам AIDS-ге чалдыгып кала турган болсо, ал сырткы көрүнүшүнөн дагы байкалат, бирок кепилки учурларда байкалбайт элек. Анткени ошол AIDS-ге чалдыгып калган адам өзү мисалга жөнөкөй эле грипп болгон адамдан дагы өзү четте мындай өзү байкабайт. Буну билиш үчүн анализ негизинен эле биринчи башында эле адам дене табы көтөрүлүп барса, анализ аркасынан гана биле алабыз. Жакшы, азаматсыңар. Анда эмесе катнашып болгондо ошондон алдын алыш керек. Барып кайрылыш керек, анализ тапшырыш керек. AIDS биринчи эле 6 ай 9